Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Эң сонун маанайда бүгүнкү мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Тема карта, картанын уламышы. Сабактын максаты карта, анын уламышы тууралуу маалымат аласыңар. Дүйнө таанымыңар өсүп, жаратылышка болгон сүйүүңөр кеңейет, сабакка болгон кызыгууңар артат. Карта, анын уламышы. Эгерде планда аймактын анча чоң эмес участогу, мисалы, кичи район, шаар же кыштак сүрөттөлсө, картада бүткүл дүйнө же болбосо бир өлкө сүрөттөлөт. Карта бул шарттуу белгилердин жардамы менен тегиздикте жер бетинин кичирейтилген сүрөттөлүшү. Пландан айырмаланып, горизонттун түндүк тарабы картанын жогору жагына, түштүгү төмөн жагына жайгашат. Солдо батыш, оңдо чыгыш болот. Пландагыдай эле жаратылыштын бардык объекттери картада да кичирейтилген түрдө жана үстүнөн белгиленген. Карта түзүү үчүн түрдүү түстөр жана шарттуу белгилер пайдаланылат. Кургактык, жашыл, сары жана күрөң түстөгү өңдөр менен чагылдырылат. Океандар, деңиздер жана башка көлмөлөр көгүлтүр жана көк түстөр менен белгиленет. Түс фону канчалык коюу болсо, тоолор ошончолук бийик же деңиз терең болот. Дарыялар жана чек аралар сызыктар менен белгиленет. Дарыялар көгүлтүр, чек аралар кызыл, шаарлар жана кыштактар тегеректелип берилет. Шаар канча чоң болсо, тегерекче чоң болот. Бардык шарттуу белгилерди эстеп калуу кажет эмес, анткени алар өтө көп. Бирок карта боюнча саякатка чыгыш үчүн аларды окуганды сөзсүз үйрөнүү керек. Пландагыдай эле бардык жаратылыш объекттери картада шарттуу белгилер менен берилген. Ага түрдүү түстөр жана белгилөөлөр кирет. Шарттуу белгилер бул картанын уламышы. Картаны окуй билүү демек анын уламышын билүү. Ал эми картанын уламышы шарттуу белгилерди түшүнүү. Адатта ал картанын төмөнкү оң же сол бурчуна жайгаштырылат. Картанын оң жагына туруп көрсөткүч менен жазууну эмес, объекттердин өзүн көрсөтүү зарыл. Аталышын так жана даана айтуу керек. Балдар, эстеп калгыла, бул маанилүү. Карта жердин чоң аймагынын тегиздигин шарттуу белгилер менен сүрөттөө. Картанын жогорку бөлүгү горизонттун түндүк тарабы, төмөн жагы түштүк. Кургактык картада жашыл, сары жана күрөң түстөр, көлмөлөр көгүлтүр жана көк түстөр менен сүрөттөлөт. Шарттуу белгилердин маанисин картанын уламышында көрсөтүлгөн. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, силерге суроо бергим келип турат. Суроолорго жооп берүүгө даярбызбы? Анда баштадык. Биринчи, картада жаратылыштын бардык объекттерин түшүрсө болобу? Экинчи, эгерде силер автомобиль менен саякатка чыксаңар, кандай картаны алат элеңер? Мына балдар, эки суроого жооп бергилечи. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Эң жакшы маалыматтарды ала алдыңар. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү теманы аягына чейин окуп чыгабыз дагы, аягындагы суроолорго жооп беребиз. Кийинки сабакка чейин жолугушканча сак саламатта калгыла.